MLM бизнестин негиздери сабак 7 мастер план. Саламатсыздарбы? Сиздер менен биз бүгүн мастер план жөнүндө сүйлөшүп кетебиз. Мастер план деген эмне? Мастер план деген сиздер өзүңүздөр атайын максатыңыздарга чоң бир максат тандадыңыздар өткөн сабакта. Ошол максатка жетүү үчүн сиздер план түзөсүздөр. Мастер план 3 эмеден турат. 3 столбиктен турат десек болот. Биринчиси эмне? Биринчиси бул мен бул жерде керектелүүчү эмелерди алып келбеппин, бирок биринчиси сиздерге айтып кетейин, бул эмне? Сиздер жазасыздар ошол максатты конкретно жазасыздар биринчи бөлүгүнө. Экинчисиге сиз эмнелер кыласыз? Эмнелер жасайсыз? Реальный действиялар. Буну кылам. И үчүнчү колонкага жазасыз результат. Эмнеге жеттиңиз? Эмне болду? Кандай результат? Эмне болду? Ушул 3 колонка өтө важный. Демек, биринчи колонкага жазабыз. Мисалы, сиздер азыр даярданып отурсаңыздар керек, жаза кетсеңиздер, мастер план именно директор болуу. Биз мына бардык эле MLM бизнесте же директор болуу, же кандайдыр статустун атын айтасыз. Менин билген статус бул директор. Ошол статусту жазасыз. Ушул статуска чыгуу жана эмне кылуу? Канча доходко чыгуу? Айталы для начала 20 000 дейли. Эгер сиз эчтеке албасаңыз, эгер сиз уже 5-10 миңге чыккан болсоңуз, анда сиз 30 000 жасаңыз болчу, 40 000. Эмне үчүн мен сиздерге мисал келтирип атам? Себеби сиздер мээңиздер ишенбейт. Азыр сиз доходуңуз айталы жок болсо, сиз азыр 50 000 жасаңыз, же 100 000 жасаңыз, сиз мээңиз ишенбейт. Эгер сиз азыр 5 000 алып туруп тоже 100 000 жасаңыз ишенбейт. Сиз өзүңүзгө жараша. То есть сиз эгер хотя бы 15 000, 20 000 акчага чыгып алсаңыз, анан дальше кийинки мастер планыңызды өзгөртөсүз. Экинчи, эмнелер кылыш керек? Бул статуска чыгыш үчүн сиз биринчиден билим алышыңыз керек. Жазыңыз, кандай билим аласыз? Кимден аласыз? Кошумча наставникми иштейсизби? Команда куруучу кандай действие кыласыз? Ошол аткарасыз программадан өтүп, баардык нерсени жазып чыгасыз. И сөзсүз уже командаңыз курулганда алар менен команда менен кантип иштейсиз? Ошонун баарын алып барасыз. Кийинки результат сизде. Результат сиз команда курдуңуз, обучение алдыңыз, билимге ээ болдуңуз, ошон практика жүзүндө ишке ашырып, практика жүзүндө колдонуп, сиз уже ийгиликке жете баштадыңыз. Жана сиз уже мисалы 3 000 доходко чыга баштадыңыз. Ошол нерсени жазасыз. И уже барган сайын результатыңыз уже чыга баштайт. И сиз баягы биринчи максатыңызга жетип бул жака жазасыз. Мен директор болдум. Мисалы 25 000 айлык алып жаттым, 25 000 киреше чыктым. Бул жакта сиздики 20 000, бул жака 25 000 статуска жеттиңиз, сиз уже бул мастер план аткардыңыз. И башка мастер план жазасыз. Менде мастер план жазганда, мен былтыр Асия Сыдыкованын сабагына катышканда, мен мастер планды именно серебряный директорго жазган экенмин. И быйыл серебряный директорго чыкканда, мен именно ошол мастер планды мен карап чыктым, птичка коюп, азыр мен башка мастер план түздүм. Ага чейин мен директорский мастер план түзгөм, мастер план эмес, жөндөр план түзгөнмүн. И ошол планым аткарылды. Мастер план деген сиз бул глобальный чоң бир план да, конкретный план. Экинчиси, мастер пландан тышкары сиз ошол определенный, мисалы үчүн 1 жылга түзүлүп аткан болсо мастер план 1 жылга, сиз ар бир кварталга дагы, же ар бир 3 айга, же ар бир айга план түзүшүңүз керек. Бөлүп коюшуңуз керек. Ар 3 айда сиз эмнеге жетесиз? Андан кийин 3 айды ар бир айда эмнеге жетесиз? И азыр эгерде сиздин, например, иштеп аткан MLM бизнесиңизде кандайдыр бир бөлүкчөлөр болсо, убакыт, определенный период болсо, ошол периодуңуз 14 күндүкпү, 10 күндүкпү, 20 күндүкпү, 28 күндүкпү, ошол күнгө план түзсөңүз жакшы болот. Бир определенный периодка. Потому что мен билем, что сетевой бизнесте өзүнүн периоддору товарооборот болот. Мисалы, Мерекеде 3 айда товарооборот болот. Фаберликте 21 күндө товарооборот болот. Жана башка компаниялар ар түрдүү. Ошондон баягы именно определенный күнөттө, мисалга 1 жума. Каждый, по-моему, суббота эме болот, товарооборот чыгарат да. Вот, ошондой результат чыгат. И сиздер эмне кыласыздар? Ошол план жазганыңыздар обязательно уже бир периодка жазыңыз. Мисалы, фаберликти келтирип кетейин, 21 күнгө план түздүңүз. Ушул каталогдун ичиге мына ушундай результатка чыгамын, менин командамда ушунча адам кошулат, мен ушундай баллга чыгам, мен ушундай статуска чыгамын, менин командамда ушул лидерлер болуп өсүп чыгат, именно эме кыласыз. И потом сиз ар бир жумага бөлөсүз. Мен ошону 3кө бөлөм. 21 күндө мен 3кө бөлөм, и ар бир неделяга да план түзөм. Ушул неделяда, например, мен бир каталогду айталы баштаганда 1000 баллга чыга турган болсо, мен 3кө бөлүп туруп, биринчи жумасында
400 балл, экинчи жумасы 300 балл, акыркысы 300 балл кылып общий 1000 балл деп мен ошолго бөлгөм. Ошон үчүн биринчи неделясы көбүрөөк нагрузка мен биринчи неделя кылам. Башында көбүрөөк иш кылып коюңуздар. Эгер сиз убакыт бар го, дагы экинчи жума бар, үчүнчү бар десеңиз, жок болбойт. Биринчи жумада көбүрөөк нагрузка алыңыз, көбүрөөк ишти кылыңыз, көбүрөөк план аткарышка аракет кылыңыз. Анан ошол планды аткарсаңыз, сиз уже ишиңиз разгон болуп калат. Экинчиден, күнүгө да план түзүш керек. Бүгүн кечкирдиби, кечинде анализ кылып туруп, эртең күнгө сиз эмне кыласыз, ошолорду жазып чыгасыз. Эгер сиз күндө жазыштан зериксеңиз, анда сиз бир эле план жазып туруп, бул жака 21 күндү колонка кылып койсоңуз болот. Мисалы, рекрут, то есть адам каттоо, ошону жаңы партнер табуу. Экинчиси, айталы команда менен иштөө. Үчүнчүсү, сабактарга катышып билим алуу. Кийинкиси, алган билимди команда менен бөлүшүү. Төртүнчүсү, каталог менен иштөө, то есть каталог менен командага түшүндүрүп, же болбосо башка адамдарга көрсөтүп заказ алуу. Кийинкиси, мүмкүн лотерея же акциялар боюнча баягындай шаблондор даярдап, группага таштап, ошого кызыктыруу. Дагы ушундай сыяктуу ар кандай план түзүп өзүңүзгө, и ошол күнгө биринчи күн дейсиз дагы плюс минус белги десеңиз болот. Эгер плюс болсо птичка койсоңуз болот, аткарылган болсо. И дальше кете бересиз. Кайсыл бир эмеңиз аткарылбагаса, ошону аткарышка аракет кылыңыз. И сөз командага когда мотивация бергениңиз, обязательно ар бир нерсеге өзүңүз белгилеп кетесиз. Вот. Ошондуктан мастер-план бул чоң глобальный план, чоң план, максат, эмнелер аткарасыз и результаттарын жазасыз да, результатка жеткиче. Экинчи бул 1 жылдык план жазгандан кийин сиз майдалап жазасыз дагы, ар кварталга, ар айга, и ай болбосо периодка жазсаңыз болот. Мен ар айга жазбайм, мен 21 күн сайын жазамын. И ошол бир периодто результат көрсөтүш үчүн ар бир жумага бөлөсүз. Биринчи жумада көбүрөөк нагрузка аласыз. Кийинки эмелерде уже пландарда, кийинки жумаларда уже жеңилирээк болот ишиңиз. Возможно, сиз биринчи жумада өтө көп иштеп, планды көбүн аткарып койсоңуз, кийинки иштеш жеңил болот дагы. Мүмкүн дагы кичине күч кошуп койсоңуз, сиз планды ашырып да койсоңуз болот да. И күнүмдүк план. Сиз эмне кылдыңыз, кандай иш кылдыңыз, кандай результат болду сизде? Сөзсүз сиз план кылып, өзүңүз анализ кылып, план түзүшүңүз керек. Ошол. Кагаз менен иштегенди мен ойлойм, эч ким жактырбайт. Мен деле мына жык кагаздарым бар, мен деле калганын жактырбайм, бирок бул керектүү жумуш. Эгер сиз ийгиликке жетем десеңиз, анда бул жумушту сиз жаман көрбөшүңүз керек, сиз жакшы көрүшүңүз керек. Күндө деле мисалы план түзгүңүз келсе, баягы мен айткан вариант кылып коесуз. Болгону птичка коюп коесуз болду, карап коесуз, анализдеп коесуз. Мисалы үчүн 20 звонков, 20 звонок кылдым, 100 сунуш жаздым. 100 жазбасаңыз, например, 50 жазыңыз же 20 деп жазыңыз. Ошол. И пландардын үстүнө иштейсиз. Ошол пландар иштеп жүрүп, сиз сөз ийгиликке жетесиз. Саламатта калыңыз.